Иш чаранын жүрүшүндө Тажик-Ооган чек арасында кызмат өтөп жатып, каармандык көрсөткөн жоокерлердин эрдиги өзгөчө белгиленди. Алардын мекенчилдиги, тайман бастыгы бүгүнкү жаш муун үчүн зор үлгү экени айтылды. 92-жылдан баштап 99-жылга чейин атайын тынчтыктык курул күчтөрү биздин мамлекетибизден Ооган жана Тажикстан чек арасына өзүнүн милдеттерин, аскердик милдеттерин аткарып берди. Маалыматка таянсак, биздин Баткен районунан бир адам курман болуптур. Жаткан жери жайлуу топурагы турку болуп, анан ушакта турган адамдардын атынан, Баткен районунун элинин атынан сизге таазим болот. Рахматыбызды айтабыз, ушу биздин Кыргызстаныбыздын намысын коргоп, өзүңөрдүн күчүңөрдү, жашыңарды аябай ушул эл аралык милдеттерди так аткарганыңар үчүн. Катышуучулар курман болгондорду 1 мүнөт эскеришип, ардагерлерге терең ыраазычылык билдиришти. Ал жакта свет болгон эмес, тоодун үстүдө болгонбуз, ачыгы суу отун ташып, ар бир саатта 4 сааттан постко туруп, өзүбүздүн милдетибизди аткарып, ишке ашкандан Харокко кандай жүк кетип атат, бешек аттар менен Хароккон бияка канча адам келди, саатынын минутасын коюп, ушул жерде журналга жазып, доклад берип турганбыз. Анан кыштын күнү Пянш деген дарыя бар да, ошол жерде Афганистан менен Тажикстанды бөлүп турган Пянш деген дарыя бар. Кыштын күнү суу азайганда алар афгандар Тажикстанга өтүп турушканда ошону кайтарып турганбыз. Ошону кармап аркага кайтарып. Мындай иш-чаралар жаштарды мекенчилдикке тарбиялоо, тарыхты унутпай сактоодо жана өлкө коопсуздугу үчүн кызмат өтөгөн жоокерлердин эмгегин баалоодо маанилүү кадам болуп саналат. Эске салсак, Тажик-Ооган чек арасындагы тынчтыкты орнотуу согушунун ардагерлери 1992-1999 жылдары Тажикстандагы жарандык согуш маалында чек араны коргоп, тынчтык орнотуу миссиясын аткарышкан. Бермет Манасов, Расул Акматов, жаңылыктар.